саяхаттаған кім келді? Чисто саяхат қалғанын интересует. Все. Короче, тогда деньги и там все есть. Да? Все. И денег тут очень много, поверьте мне. Очень много. А вот қандарды көріп отырмыз, командаңыздарда деле өзіңіздер деле жоқ эле дегенде 8500 тонна әлі бірдеңе уже алдылар. Да? Алдавады, түшірді. Сутесіне 6:30-да ертеменен көзіңді açсаң, значит, көбірек действие қылсақ, неме қылса, кішкене неме отыра алсаңыздар. Кішкене көбірек действие қылсақ, көбірек ақша түседі. Ошоны эми үйрөнүп алайлы. Маркетингді сіздер маған айтып тұрғыла, мен жасайын. Ошондо бізге үйрөнөбүз, Пакеттер қандай? Ход. Берите корона. Корона. 174. $2400. 174. 174 мың, Это округлять атырай. Экинчи пакет? Бриллиант. 86. Давайте. Платина. Эми? Биздин валюта кандай? Пиви. Компанияның внутренней валютасы. Пиви 70. Компанияның внутренней валютасы это пиви. Пиви. Хорошо? Bir пиви 70 рубльга барабар. Хорошо? Вот так. Компанияның внутренней валютасы это пиви. Это как доллар, сом дегендей. $1 азыр 93-ка барабар болду, мисалы, бул жерде bir пиви 70 рубльга барабар. Курс. Ясно? Да, средний. Силерге ошол түшкөн пивини 70-ке көйтүп туруп, анан төлөп берет. Рубль кылып туруп. Түшүнүктүбү? Всё. Эми биз кайсыл бир пакетти алганда бизге внутренний валюта менен не чүрүп берет? Бал. Пиви чүрүп берет, да? 400 доллар менен жазылгандарга 275. 275. 86 менен жазылгандарга 825. 1650. Эми биз келдик, төлөдүк акчаны, бизге эмне берди компания? Айдын. Aynen. Aydın Ömer verdik. Kabinet açıldı. Bardıq asortimentke 50% skidka. Bunu skidka menen alış üçün кошелёкка не салды? Электронные деньги, купоны. Эң чоң пакет менен жазылгандарга канча? 616 000 рубль купон. Электронные деньги. Экинчи пакетке жазылгандарга 3000. 308 000. Bir кичинекей пакетке 2900. Түшүрдүбү? Алдабады. Здесь тоже не обманули. Значит, болду. Эми бизде личный кабинет ачылды. Бизге скидка менен алыш үчүн электронный акчалар түштү, Эми бизде бу жерде эмне болуп атат дагы? Франшиз. Ну ладно, это традиционный вариант, да? Бизде эң жакшысы сен өзүң создавать эткен бизнести можно передавать Наследство. Кытайга барганда, Жумагүлжө, көрдүңүзбү? Жана преемники деп туруп чыкты го Кытайлар. Балдарын жетелеп. Бүт ошолор өздөрүнүн бизнестерин балдарын өткөрүп бергендер. Элестетиңиздер. Сиздер азыркы жасап аткан жумуш, да? Эртең эле 8,5 миң алып калсаң болду эмес бул жумуш. Бул жумуш эртең сенин бала чакаңдын келечеги дагы, что свободный болот, что в достатке болот дегенди түшүндүрөт. Элестеткиле азыр мен ушул эле алып аткан доходуму, где-то 2 миллиондун тегерегиндеги доход өзүмдүн ID номерими, ру номер деп коебуз го биз, ушул номерими бир заявление менен мен балама өткөрүп бере алам.
Классно? Балаңа үй алышың керек, мынтыз, демей. Вот, когда сен готовый бизнес өткөрүп беріп жатқан болсаң, ертең 18-ге шыққанда менің балам башқа жаққа барып іштейбі? Конечно. Егер де сен қолыңнан келсе, азыртадан балаңа место алып қойсаң, бар ғой бізде толтырып тройкалармен түшкөндөр. Не үшін ошол тройкамен чутат? Акчасы ашыкча болгон үчүн эмес. Эртеге будущий менин баламдагы, да? Башка жакка барып иштебей, 5 жыл университетке контракт төлөбөй, андан көрө 11-де бүтөөрү менен бизнес место готово, да? И так бизде бир жагы менен өсүп кеткен үчүн бир жагы даяр, экинчи команда менен ар бир товар түшкөн сайын акча түшүп атпайбы? Бул деген сөз сразу дипломду алып туруп колуна алып ишке кирип кеткендей болуп калат. Ясно? Ошон үчүн бу жерде наследство эң сонун мүмкүнчүлүк. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул жерде 16 жаштагыларда калып жазылабы? Паспорт барбы? Жазылат. Паспорту болсо жазылат. 14 жашта. Номер берди сиздерге. Кайсы пакет менен кирдиңиздер? Канча пиви берди? Будан бери пиви менен сүйлөшөбүз. 275. 275 пиви берди, да? Вот. Бизде урматтуулар, түшүнүңүздөр, жөн эле катталып койгонго, ID номер алып койгонго айлык төлөнбөйт. Бу жерде дагы силер определенный бир действие жасашыңар керек, бир иш кылсаңар, анан ошого жараша силерге акча төлөнөт. В нашем случае биз корпорациянын товарооборотун жүргүзүп беребиз. Ошол жүргүзгөн товарооборотко жараша маркетинг план менен бизге акча төлөп берет. Түшүндүңбү? Значит, кеттик. Биздин ишибиз рекомендация. Досуңузга рекомендовать этишибиз мүмкүнбү магазинде? Мүмкүн. Бизнести рекомендовать этишибиз мүмкүн. Эми досуңуз келип угуп бүткөндөн кийин өзү чечим чыгарып туруп, да, биз бу жерде заставить этпейбиз. Пожалуйста, жазып койгорчу, мен үчүн жазып койгорчу дебегиле. Ал адам өзү угуп туруп чечим чыгарганда гана сиздин адамыңыз болот. Хорошо? Эгерде туура так информация бере турган болсоң, ал адам жазылат. Жок дегенде өзүм үчүн алып турайын деп деле жазылат да. Потому что бизде эмне берип атат? Жазылган адамдарга. Подарок. Берилип атабы? Кейс. Плюс 50% скидка на весь ассортимент. Да? Вот эми досуңуз келди, угуп көрүп туруп, бул дагы 275ке жазылышы мүмкүн, а? Бу жерде силер эмне аласыңар? Реферальный бонус. Биринчи вид бонус уже төлөнүп баштайт, сразу айлык чыгып баштайт. Это реферальный бонус. Реферальный бонус деген за рекламу. Түшүнөбү? Бул кантип төлөнөт? Силердин чакырып келген адамыңардын алган пакетинен 5%. Суммадан 5% эмес, түшүнгүлөр. Пивиден 5%. Түшүнүңүздөрбү? Эгер суммадан болгондо, муну сумманын 5%-ын бериш керек эле да? А бизде пивинин 5%-ын берет дагы, ошол чыккан пивини 70-ке көбөйтүп коет. Ясно? Формула. Рубль менен эсептегенде 914 рубль бизге реферальный бонус чыкты. Хорошо? Эми бул жерде бизде бинарный система плюс классика. Экөө бирге кетет. Бинар деген билбегендер үчүн бул 2 дегенди түшүндүрөт. Команда 2 гана голдон турат. 2 гана веткадан турат же болбосо 3-чү, 4-чү, 5-чи деп башка жактагыдай ача албайбыз жаныбызга. Ошол 3-чү келген адамды дагы биз булардын түгүнө, бири-биринин түгүнө коюп кетебиз. Мына ушундай учурда сиздердин спонсоруңуздар деле өйдө жактан да. 3-чү алып келген адамын сиздин түгүңүзгө коюшу мүмкүн. Коюшу мүмкүнбү? Барбы перелив? Кимде бар? Көбүндө эле бар, перелив. Эми ушул перелив берген спонсорлорго рахмат айтышыбыз керек да. А кээбиркилер спонсорлор перелив бербей да коюшу мүмкүн. Себеби ал адам просто өзү үчүн катталып койду, сен айтып койду. Активный эмес пока. Андай спонсорго таарынычтын кереги жок. Себеби бизнес сиздики, сиз жасап кетерсиз. Качан мага спонсорум перелив койсо анан коем десеңиз, убакыттан сиз өзүңүз уктурутасыз.
ешкімді қарабаш керек, кетебеш керек. Например, менде bir штук берелік жоқ. Мен сұрағанда емеспін. И не надо было. Сіздер анан көрі Құдайдан сұрап тұрып эле, ниетті түз қылып ишти кыла берсеңизчи, ушундай сіздер билбеген, тааныбаган, көрбөгөн адамдар келет. Мен каяктан билдим, что командама сиздердей адамдар келишин да. Билесиздерби? Ошон үчүн наразы болбойбуз, налыбайбыз, ныт айтпайбыз, просто тупо действуем. Вот келип калат. Тупо действие кыла берди Жумагүл эже деле. Вот командасында күчтүү адамдар биринин артынан бири. Бул эже чакырбаса дагы командасындагы башка бирөө чакырып келип калат. Анан өсүп кете берет. Самое главное действие. Действие. Токтобош керек вообще. Ошондо мына спонсоруңуз сизге дагы адам чакырып 275ке коюп берсе, бул спонсоруңуз чакырса деле, да? Бул сиздин командаңыз эсептелинет, так как бул сиздин түйүңүздө. Вот. Бирок реклама кылгандыгы үчүн реферальный бонусту ким алат? Спонсор алат. Вот. Эми бинар дегенде эки жакта тең 275 товар обороты өттү, экөө теңделди. А? Бинар деген эки жактагы теңделген товар обороттон төлөнө турган акча, баланс, команда, а? Командный бонус экинчиси. Командный бонус. Бул эки жак теңделгенде сиздердин пакетиңиздерден зависит болот эми. Урматтуулар. Ушул жерде сиздердин пакетиңиздер чоң ролду ойнойт. Потому что сиз кичинекей пакет менен кирсеңиз, ушул эки жактагы теңделген товар обороттон аз жагынан алып карайт да, бир жагы эле өсүп кетип калат го. Ошонун кайсы жагы аз болсо ошогунан алат. Кичинекей пакет менен киргендерге 10% бөлүнөт, средний пакетке 12, чоңго 15. То есть компанияга канча доляга отурушту сиз өзүңүз чечесиз. Эч ким заставить этпейт. А Жумагүл эже эмнеге пакетин көтөрөм деди? 15% алыш үчүн. Себеби, но 275тен 10% төлөнүп атпайбы? Рубль менен алганда 1800 болот. Эгерде пакетиңиздер чоң болгон болсо, сиздер 1800дүн ордуна целый на 50% больше аласыңар. Это значит, канча? 2700. Вот так. Это корона. Кимде корона болсо, ушул эле товар оборотко 2750 алат. Да? А кимде пакети $400 платина болсо 1800 алат. Бир эле товар оборот. То есть ар бир түшүп аткан адамдан, контракттан сиздер канчадан утулуп атасыңар? 900 сомдон утулуп атасыңар. Түшүнүңөрбү? Никто не виноват. Это ваше решение. Хочешь побольше компанияга көбүрөөк доля алгың келсе, анда пакетиңди көтөрүп алышың керек. Көтөргөндө апгрейд деп коет буну, Азыр сизде мына 28900 мына пакет барбы? Сиз экен буларга срок жок. Любой моментте кааласаңыз ар жума сайын бирден пакет алып отуруп, мына общий мына 6 пакет. 6 мындай. Ушуну сиздер кааласаңыздар ар жумада бирден алып отуруп, да? Или там ар күндө бирден алып отуруп, бул жака чейин 6 пакет кылып топтоп чыгарып алсаңыздар болот. Түшүнүктүүбү? Өтө жеңил, өтө оңой. Чындыгында мен бул нерсени деле кече жакында эле билдим. Мен пакет көтөргөн моментте мен ойлопмун, калган разницасын одним разом кошуп көтөрүш керек экен деп. Ошондо кече жакында ошону билдим. Оказывается, по частям можно было. А мен по частям можно буланы билбей, анан ушу топтогондо деп же топтолбойт. Почти 160 контракт өткөндө мен пакетти көтөрдүм да ар биринен 900 рубльдан утулганда 144 000 рубль мен утулдум. Это по чуть-чуть или это бриллиант, потом корона уже как? Бүгүн бир мынаны алдыңызбы? Эртең келип туруп дагы бир мынды алып коесуз номериңизге. Можно да так. Бүрсүн келип дагы мынды алып коесуз. Общий сложности өзүңүздүн номериңизге 6 мындай урулганда сиздин пакетиңиз корона болуп калат. Түшүндүрөлүмбү? Можно да? Номерме или астына жазып? Ой, өзүңүздүн номериңизди урбасаңыз кайтып көтөрүлөт эже. Пакет деген өзүңүздүн личный пакетиңиз да. Түшүнүктүбү?
апрель түшүнүктүүбү? Кыскача мен ошондойчу кайра ошо 28.900 кайра дагы өзүң жазылып койсоң болобу? Өзүң кабинетиңе. Өзүң кабинетиңе урасың. Покупка аласың, покупка кыласың. Азыр немелер келип аткан, куртка, марвиза. ошондо адам жазылган болуп калабы өзүңө дагы? Жок. Өзүңөрдүн айта номерлерге урулат. Личка катары эсептелебин алар. Өзүңөрдүн номерлериңерге урулат. Өзүңүздүн номериңизге покупка болот. Ошондо да ошол покупканы жанагыдай подарка беребиз же дагы башка нерсе алып алабыз. Ой, подарка берет. Дарка берет. Подарканы алабызбы же башка нерселер алага берсек? Эгерде сиз Марвизанын костюму бар, аны алышыңыз үчүн 58 миң 2 пакет сразу костюм заказ кылсаңыз болот. Товарлар болбойт, э? Жок. Стартовый набор деген отдельный пункт бар. Стартовый набор это коробка. Это подарок собранный. Түшүнүктүү? Түшүнүктүү. Болду, апгрейд боюнча суроо жокпу? И ошо купон түшө берет, да? Купон ар бир силер стартовый набор алган сайын купону түшө берет. Апгрейд кылганда эки адам кошулгандай болуп эсептелет личканы алышпайбы? Неме деп атат? Кытайдын баарын айтып атышат. Сага эсептелбейт, үстүндөгү адамга эсептелет. Сен ар бир көтөргөн сайын үстүгө түшөт ошо товар. Сиздин ылдыйыңыздагы адам пакеттин көтөрсө, сиз эмес, сиздин ылдыйыңыздагы пакет көтөрүлсө, өзүнүкүн. Ошондо жаңы адам катары, жаңы товарооборот кетип атпайбы эми? Адам болбосо деле, бу жерде адам дебейт, товарооборот самый главный. Товарооборот. Түшүнүңүздөрбү? Оны бир адам жасап атабы, 1000 адам жасап атабы, бир номерге 10 000 адамга урулуп атабы, неважно. Товарооборотко акча төлөнөт. Түшүнүктүүбү? Все. Пакетти платиналар бар. Барыс платина. Решать вам. Ким Каран? Молодцы. Решать вам. Эчким заставить этпейт. Когда алып аткан бинарыңа личный пакетти привязать этип койгон өтө сонун. Пакетин көтөр дебейсиң да. Надо көтөр. Не надо жүрө бер. Кааласаң директор болуп алып платина менен жүрө бер. Эчким урушпайт. Просто акчадан утпасын. Просто утулуп атасың. Да? И компания айтып атат, берейин, майли 15% бөлүп берейин деп атат. Но у тебя что? Погонов нет. Ясно? Срочно поднимаем пакет. Кийин серьезно ушул жерден иштейм десе, да? Хотя бы команда куруп баштагандар. Ладно, новичоктор, вы можете пока там үйрөнүп секин эме кылганга. Но силерде уже командаңардан күнүнө 2-ден 3-төн контракт чөткөндөр барбы азыр, э? Вот ошолор ар бир контракт түшкөндө 900 минус, 900 минус деп өзүңөр ичиңизден мондай ойлонушуңар керек да. Мен ойлонбой жүрө берип туруп, кийин оптон бир ойлонгондо жаман ойлонуп койдум. Оптон ойлондум да, просто. Чтобы менин ошибкам кайталанбасын деп атам. Хорошо? Все, эми бу жерде дагы бизде эмне бар? Линия. Башка бинарный системаларда жок, биздеги сонун бонус бар, а? Уровень линия деп коебуз, а? Анан бинарный бонус мындай болот, алтындарым. Мына жагы раз өсүп кеткендер бар го, а? Анан мына спонсор мына жактан бир адам жазат да. Күтүп алат жанагы бинарный бонусту. Кече бир адам жаздык эле командага. Ана акча дейт да. Каягыңа жаздың эле десең, паландын түгүнө дейт. Мынтип ачып карасаң, бул көп жагы болгон болот. Бул каяка теңделет? Түшүнүңүздөрбү? Бинара нету. Бинар деген, командный бонус деген эки жактагы баланс болгондон чөп турган акча. Ошон үчүн сен биякта болот дагы, сен муну аз жак менен иште. На. Бир адам койсоң эле 8500 чыга берет дедиң эле го? Деген вопростор болот, а? Эми ошого мынаны караңыздар. Кана мынаны ачып кана. Бинар только аз жака, товарооборот аз жака контракт түшкөндө алына турган, теңделгенден алына турган неме? Бонус. Линия. Бул мондай сызыкка окшош болот да? Просто элестетип кое бериңиздер, а? Эки адам бир линияга келип түштү, неважно ким каяктан,
Бул сиздердин биринчи линияңыздар деп эсептеп туруп, компания сиздерге эмне берет? 5800. 5800 берет. Эгерде сиздин эки жагыңызга эки платина түшсө. Бул жерде уровень $88. Бул 5800, а? Эгерде эки платина түшсө. А если апгрейд? Если эки бриллиант түшсө ушул жерге, а? $240. Где-то 15 000 акча берет. Если эки могул жерге эки бриллиант түшсө, корона. Анда сиздерге $440 берет. Бул 29 000 рубль. Ясно? Но эгерде эки корона түшүп туруп өзүңкү платина боло турган болсо, ала албайсың. Потому что сенин ылдыйдагыларга караганда пакеттин кичинекей. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн айтам мен, иштин баары пакетте. Сен когда өзүңүн пакетиңе чоң корона кылганда, сен үчүн бардык бонустар жол ачылат. Что уровеньге келип атат, что башкага келип атат, жол ачылат, да? И бывает такое. Мынау 275-ке келди дагы, мынау 1650-ге келди, да? Правда? Келди. Ушул жерде аз жактан линия төлөнө берет 5800. Но через некоторое время мол адам дагы түшүнүп туруп, плюс апгрейд кылса, кошуп туруп мынага. Коронага көтөрүп 1650 кылганда, но эки пакет окшош болуп атпайбы, а? 29 000-ден 5800-дү кемитип дагы разницасын төлөп бере берет. Түшүндүңөр, түшүнбөдүңөр? Түшүндүк. Түшүндүңөр, а? Бирок опять так же, эгерде силердин пакетиңер корона болсо. Биринчи өзүң көтөрүш керек экенсиң. Ясно? Ясно. То есть бул деген сөз, когда-нибудь 1 жылдан кийинби, жарым жылдан кийинби, эки ушул биринчи линиядагы эки пакет окшошуп калган болсо деле, разница түшө берет. Уровеньдин разницасы түшө берет. Не сгорает. Да. Мага деле кээ бирде түшүп калат. Канчанчы уровеньде ушундай болгон үчүн, мындай деп эле түшүп калат. Түшүнбөйм да. Ким кайсыл жерден пакетин көтөрүп атат? Я же не знаю. Ким кайсыл жерде жайгашканын да. Эми бул просто эле дополнительный бонус болуп атат да. Честно, мен бинарный системада иштегенмин. Бизге чакырганыбызга реферальный берет эле. Теңделгенибизге командный, бинарный бонус берет эле. Но линия дегенди мен биринчи жолу ушул жерден көрүп атам. И самый дагы жакшы жери кийинки вариантта, мисалы үчүн сиз эмес, сиздин досуңуз адам чакырып келди, а? И мына спонсоруңуздан адам чакырып келди. Бу жерде сиз вообще чакырбадыңыз. 275-ке, 275-ке. Но за то, что сиздин командаңыз болгон үчүн дагы теңделди. 1800 түштү. Бул сиздин экинчи линияңыз болот дагы. Дагы 5800 түшө берет. Бул жерде такка сиз чакырбаганыңыз үчүн реферальный бонус гана албайсыз. Без конца. Без конца. Конца нету. Да, ушул линия, бир линияга эки адам коюлган сайын, мага иногда келет 40 какой-то уровень, там 50 какой, мен билбейм. Но түшүп кете берет, это бесконечно. Понимаете? Классно. Эми мына жерде дагы бир интересный момент. Биз чагыбызга бир адам жазды эле 8,5 чыкпай калды дейт го. Да? Мынау досуңар жазып келди да 275-ке. Бул менен теңделдиби? Мына. А? 1800 алдыңар силер, а? Бул линияга силер 5800 алдыңар. Эми досуңар экинчи адамды алып келиши мүмкүнбү? А? Ушундай учурда дагы биз 8,5 миң алгыбыз келет да дагычы. Көпчүлүгүбүзчө. Ушул туура эмес маркетингди түшүнгөндүгүңүздөн да, урматтуулар. Сиздер, по идее, бул линияга, когда мынол адам досуңар койгондо, бул линияга акча алып алдыңар да силер. Силер алдыңар, анан мынал адамды силер коюп калдыңар. Жаңжал башталат да. Мен адам жаздым эле, паланга түшүп калыптыр деген.
Анан мен сурайм да, өткөндө сага 8,5 миң түштү го десем, мына дейт, ошол эмне үчүн түштү? Сен эч нерсе кылбадың эле. Бир бермейм, система ошондой да дейт да. Андай эмес система. Когда досум жазганда сага түштү. Эми сен жазганда бул уровень кимге түшөт? Досуңа. Нол экөө тең 1800 досуңа түшөт. Нол сенин адамың бияка коюлса, бунун адам бияка коюлса, биринчи линия болуп туруп эми 5800 ушулган. Түшүнүңүздөрбү? Өткөндө мен сиздин ситуацияңыз. Да? Айттым го, тургун эже койгон моментинде сизге түшүп аткан, сиздики коюлганда ага түшөт деп. Потому что алды алыш керек да. Чтобы ушундай возмущение болбош үчүн биз маркетингди жакшы үйрөнүп алышыбыз керек да. И надо обязательно делать так, что сенин ылдыйыңдагы адамдар эле коюп кеткенде саңа эле акча чыга берсе, и деп унчукпай отурбаш керек. Тогда у вас не будет стабильной команды. Потому что мынау адам чарчайт. Коя дейт. Мен коем, аны кале чөйрөткөн, мен коем, аны кале чөйрөткөн дейт. Чтобы ал адамга дагы кызык болуш үчүн, сиз дагы мисалы үчүн коюп, да, бир жагынан сен да кой деп, кичине сопровождение берип кое турган болсоңор, уже ылдыйыңарда уже команда өсүп кетет. Мага эле чыга берсин деген адам бу жерде далеко не пойдет. Наоборот, вы должны думать прежде всего о команде. Когда сенин астыңдагы партнерлор акча зарабатывать этет, чоң акча зарабатывать этет, саякатка барат. Ошондо сен аларды куусаң да кетпейт. Попробуй азыр 2,5 миллион алып аткан Ренаны бар кет Рена дейинби? Даже 800 миң алып аткан канке деле кетпейт да. Туурабы? Туура. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бияка адамыңар адам алып келдиби? Да? Аракет кылып экинчи жагына дагы силер ошого акча чыкканга көрсөткөнгө поддержка берип коюшуңуздар керек да, кичинечи. Но это поддержка берип койгон силер үчүн эле жакшы. А если возможностьңар болсо да, эми болбосо, аны мындай не болот дегенге мы не имеем права. Ал маркетингде жазылган эмес. Обязательно спонсор перелив бериш керек деген маркетингде жазылган эмес. Эми бизде эки ветка болгон үчүн алып бара турган жагуу жок болгон үчүн по-любому түшүп калат. Бирок ошол перелив түшкөнгө чейин дагы кээ бирөөбүздүн терпениябыз жетпей кетет да. Азыр тап дейт да, аны каяктан турат ал? Каяктан турат азыр ал? Сабыр кылып турса, өзүнүн адамдарын жазып берсе, ал деле адам тапканда сенин адамдарың арасында кошуп кетет. По-любому ал башка үчүнчү ача албайт. Understand? Түшүндүк, эмне үчүн? Эмне чыкпайт? Бу жерде сиздерге мага акча чыкпайды, мен адам жаздым эле дейт да. Сага мынау товарооборот турат күтүп, качан акча чыгат? Эгерде бул жака дагы, мына жака либо бияка келдиби, либо мунун экинчи жагына келдиби, бир жагы товарооборот түшкөндө, мына 275. 0,2 тең келет дагы, мына жерден сизге 1800 чыгат. Бирок линия уже жабылды. Линия повторно жабылбайт. Түшүнүктүбү? Линия бир эле жолу жабылат. Эгерде мисалы золотая тройка менен киргендечи, апгрейд корона алгандан кийин жанындагы элдерге койгон, аларды да өтүш керек. Если алардын экинчи жагы жок болсо зачем? Если эки жак менен иштеп аткан адам болсо, бул корона эмнеге силерге керек? Эки жактан теңделген товарообороттон 15% алыш үчүн да. Анан бир жагы жок адамдыр эле эмне кереги бар анын пакетин көтөрүштү? Ал каяктан алат ал коронанын бонусун каяктан алат? Түшүнөбү? Эки жагы менен иштеп аткан адамга керек. Анан бир жагы эле өсүп кетип аткан адамга керек эмес ал. Пока керек эмес. Когда экинчи жагын өстүрүп баштасаң, анда керек. Түшүндүрө алдымбы? Түшүнүктүү. 3 вет бонусту, урматтуулар, жаңы баштап аткандар, лидерлер, силер уже 5 пальцы бар го, ушундай билишиңер керек да. За это время. Мен ушу 3 эле вет бонус менен мен менеджерский статуска чыккам. Ничего сложного нету. Реферальный бонус чакырган үчүн. Да? Сөзсүз 914 эле чыгат эмес. Может, чоңураак пакетке келип калса, ошол чоң пакеттин 5%. Түшүнүктүбү?
анда көбүрөөк болот. Экинчи бонус, эки жактын товар обороту теңделгенге бинарный бонус, командный бонус же болбосо ма. Үчүнчүсү линия. Который ушул 3 бонус бизге каждый день четко, да? Алып аткандар барсыңар го? Алып атасыңар го? Ошол жерде деле чегиңерде личный кабинетте жазылып турат го, за что? А? Ошону эле урматтуулар, кабинетиңерди ачып алып туруп деле, билбесем эмнеге түштү, билбейм деп атат да көпчүлүгү. Ошол билбесем деген адам жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбеген адам. Бил, разберись, сядь, учи. Мынаны айтып койчу. Бир нерселер суроолорду берип атат деп доогорун спонсорго чыккан, бул негизи уят нерсе. Потому что спонсор деле сендей адам. Ал деле сетевик болуп төрөлгөн эмес. Наоборот, кел мен ушуну изденип үйрөнүп алайынчы. Зато мен кыйналып бир үйрөнүп алсам, на будущее мага керек ушул нерсе деш керек да. Шарт деле илайым эле ушул спонсор өткөрүп берип койсом, болду. Менин илайым байкабай калсын деп чекеде отуруп элейинчи. Түшүнүңүздөрбү? Жоопкерчиликтүү болойлу. Ошондо результат болот. Мен никогда в жизни маркетинг боюнча, наркотики боюнча мен спонсорма чыкпайм. Лучше поковыряюсь, 2 саат, 3 саат чукулайм. Аракты, биракты. Зато кыйналып бир жолу үйрөнөм. Болду. Андан кийин мен дагы если кийинкисинде ошондой вопрос болуп сталкиваться болсом, дагы чыгып жүрөмүн. Уже мен өзүм решать эте баштайм. Лидер ким? Айтты? Бардыңар Давлатовго? А, ким барды Давлатовго? Молодцы. Давлатовдун сөздөрүн уккандар, тааныштырлар бар экен же Давлатов совсем жаңы нерсе айтты. Сенин сөздөрүң айт. Жаңы нерсе айтпады, а? Ошону жакшы болду, 5000 төлөп окуп келишиңер керек эле ошону. Бекер айткандын баркы жок да, туурабы? А когда 5000 бергенде жакпаса да угуп отурган 5000 акташ керек деп. Понимаете? Менен укканда башкачараак принимать этесиңер, Давлатовдон укканда башкачараак принимать этесиңер. Да? Дагы башка бирөө айтса, дагы андан башкачараак принимать этесиңер. Вот так, ар жактан, ошон үчүн YouTube'да ачкылатып атам, бесплатно, свободно, наушникти кулакка салып алып да, метродон наракка биракка ишке барып келатканда деле, ар адамдардын история успехасын уккула, сопровождение деген темалар бар, ошону уккула, маркетингтен обязательно күнүнө бир жолу уккула. Вот, тогда силер уже конкретно айтып баштайсыңар. Анан бир жумада бир келип эле угуп кетсеңер, кайра кийинки жумага чейин эсиңерден чыгып кетиши мүмкүн. Түшүндүңүздөрбү? 3 вид бонусту айтып баштайбыз. Калган кийинки глубинный наркы беркисин айтпасак дагы ушул 3 вид бонус менен презентация баштай беребиз. Обязательно эле ушул спонсор өтүп беришин эмес. Ким өтөт презентацияны? Ой, слава богу, бит адам бар экен, а? Ким өтөт презентацияны? Өтөбүз. Же мындай эмес, мындай эмес. Презентация өткөндө мындай кыйын элестетип алышат да. Бул оңой эле нерсе. Если оңой дей турган болсоңуз да, сиз биринчи өткөн презентацияңыз 10-нчы өткөн презентацияңызга караганда, конечно, түшүнүксүз болот. Мен да биринчи Арифлеймде презентация өтөм дедим, потому что спонсорум айтты. Биз оякта өтө кыйналып адам табат элек, себеби менде результат жок, көрсөтөйүн десем акчам жок да, каталогтор катасын, аркыласын, бекиласын. Ошентип адамдарды алып келип берип анан өмүрканын астына отургузуп коюп, жайладым деп атпайм мен, өтпөй калдым деп өзүмчө кыйрап койгонсумчу. Көпчүлүгүбүз ошентебиз го, спонсорго алып келип берип койлу азыр. Чачкеге өтсө жазат дейбиз го. Вот, ошентип туруп мен дагы өмүрканга жазат деп коюп отурсам, да, хорошо, ал сүйлөштү кылды дагы Чачкеге, вы знаете, что потеряли этого человека деп. Кандайча? Десем, бул сизди уже спонсором деп признавать этпейт дейт. Потому что эгерде вопростор болсо, ал прямой мага чыгат дейт. А бул мен мага түшүндүрүп бере алат эле. Деп уже сизди тоготпой калат дегенде, башыма бир койгондой болду. Кантип мен кыйналып адам таап келип атсам, неге мени спонсорум дебейт? Дана кээ бир кыз айтып алабыз го, мени спонсор деп признавать этпейт деп. А ты делай так, чтобы тебя признали как спонсора. Өт информацияны, бер информацияны. Анан жиним келгенде айткан, өтөм өзүм, мен ушу өмүр канчалык өтпөй өлүпмүнбү?
Анан отурдум да акпаратты алдым дагы. Мына мен, мына сен дегенде сөзүм төнүп калды. Эки кружочек сыздым. Чоң баракка. Жазылган жок ал, кетип калды. Ничего страшного. Кийинкисин алып келдим дагы, уже кийинкисинде 3-чү кружокты сал кошо баштадым. Сен алып келсең ушакка жазабыз деген сөздү. Көрдүңөрбү? Кийин анан мен уже презентация өткөндө 2 А4 лист толуп болчу. Мен Арифонда презентация өткөндө мен весь зал үнүм угулат болчу. Даже мен деген сетевойдон келгендерди мага алып келип берет эле, чачкейже өтүп бериң дешип. Кийин даже Өмүркандар алып келип жүрүштү. Потому что я өзүмдү ушунчалык өзүм үстүмөн иштегенмин, өзүм оттачивать эткем да прям конкретно. Күндө презентацияларды угуп, ар ким өтүп аткан жерлерге барып отуруп, мен ошентип зато ошол жактан өткөргөн презентацияман, ошол жактан өткөн опыттарыман мен түшүндүм маркетинг кандай экенин. Мен азыр любой компания маркетингин бир ачып карап туруп, каерден канча акча чыгат, кандай система, бүт баарын түшүнөм. Түшүнүңүздөрбү? Ушул жерден эгерде маркетингти грамотно, четко, ясно айтышты үйрөнүп алган болсоңор, силер кийин кайсыл жерге барбагыла уже билесиңер. Себеби кичине эле жерлеринде айырмаланышы мүмкүн. А так в принципе баардык эле компанияда за товар оборот акча төлөнөт. Түшүндүрө алдымбы? Да. Все. Кеттик анда. Мына 3 бонус боюнча суроо барбы? Жок, а? Все. Эми кеттик. 4-чү вид бонус. Ушул эң сонун бонустардын бири 4-чүсү, туугандар. Да. 4-чүсү бизде от пиви покупки. Мына биз азыр келип покупка жасап атабыз, повторно. Ар бир алып аткан продукцияларыңарда пивилер бар, Мына ушуну эми силер командаңарга дагы башка жерден албай, ушу өзүңүн личный кабинетиң аркылуу ал деп үйрөтө турган болсоңор, силерге личный мына пиви покупкадан дагы акча төлөнөт. Көрдүңүзбү? Биринчиси 4-1 деген подпункт бул кэшбэк деп коет. Кэшбэк. Бул 10% кайтат. Эй, менин пивимди чүрбөй коюпсуң, ау деп раса кыйкырык жараткандар барбы, Суммадан 10% кайтпайт. Бул сиздин жасаган пивиңиздин 10% кайтат. Мисалы сиз 15 пиви жасадыңыз. 15 пивинин 10% канча? 1,5. 1,5ди 70ке көбөйтөт. Канча болот? 105. 100 сом болот? 100 сом болот. Эгерде сен только 15 эле жасап койсоң, кэшбэк сага 100 сом эле кайтат. Бул личный покупкадан кэшбэк кимдерге пайда? Кимдерге мындай приятно. Это тем людям, которые магазин ачат го? Да, вот олар көп алат да. Оптом 1000 пиви алат. Аларга хоть какой-то часть болсо да кайтып барат. Правильно? Анан 15 пиви жасагандар мына жерден раса көп миңди күтүп албагыла. Кэшбэктен 15 эле пиви жасаганга 100 сом эле түшөт. Но бул 15 пивини командаңыздарга жасатып, үйрөтүп, өзүңүздөр дагы 15тен кем жасап алсаңыздар, сиздерде 4-2 деген бонус бар. Это от пиви покупки команды. Сиздин командаңыз бул, кимдир бирөө 15 жасады, обязательно. 14 жасап койду, бирок бул эсептелинбей калат 14 жасагандар. Контролируйте. Обязательно, чтобы 15тен жогору жасаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Вот. Эми 18 жасады, 20 жасады. Ушунда сиздерге мына кеткен глубинадан 50 глубинага эсептейт. 50-чү глубинага чейин. Ушундай учурда, мисалы, 15 жасады, 1 болуш керек, 2, 3 болуш керек да, по идее, да? Так как бул болбогон үчүн компрессия болуп жылып кетет, 3 болуп кетет. 4 болуп кетет.
Түсінесіздербі? Потому что биринчи адам 15 жасап туруп, ортодогу 5 адам эч нерсе кылбай коюшу да мүмкүн да. А? Чтобы бекер эле уровеньдерди не терять, сиздерде компрессия деген бар. Түшүндүрө алдымбы? Вопрос можно? Менен сурашты да бүгүн МБ бонус, МС бонус дейт. Ошол МБ бонус деген ошол от покупки кэшбэк, а? МС деген кэшбэк. МС деген кэшбэк. А МБ дегенчи? МБ деген от повторный пиви покупки. Еще МБ бинар деген. МБ бинарга эми келет ам ошону. Түшүндүңүздөрбү? Ушул сиздердин личный кабинетиңиздерде МС деп түшкөн бонус это кэшбэк. МБ деп түшкөн от повторный пиви покупки. Эми бул жерде мисалы сиз 15 эле жасап кетпейт да, магазинин ачкан, көп покупка кылып, көп продажа жасагандар көп эле пиви жасашы мүмкүн да. Да, өзүңүздөр деле бара-бара командаңыздар чоңойгондон кийин элестетиңиздер, 50 глубинага деген бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Но Виталий Бугровтор мисалы бизден деле алат да ушул бонусту. Ушул Виталий Бугровдун айына бир жолу, но повторный покупкадан чыгып аткан азыркы ушул бир эле түрдүү бонусу 3,5 миллион чыгып атат да. Ошол айтат го пассивный доход деген ошосу. Жок, ошол. Пассивный доход дегендердин бардыгы айына бир чөй турган бонустар. Түшүнүңүздөрбү? Мына, повторный покупкадан келет. Бул кажется, что башында аз көрүнөт, но бара-бара эң чоң акчалар ушул жакта жатат. Азыр мага кечеки айга канча түштү? 84.000 ушундай түштү. От повторной пиви покупки. Элестетсеңиз, кимдир бирөө Сахалинден бир паста алып атат, ошон үчүн мага айлык берип атат. Туурабы? Түшүнүктүүбү? Эми бонуса, эми 4.2.4.3 деген это от пиви покупки бинара. На, эми. Бинар. Бинар деген, на, бизде бир жагың жок болсо деле айлык ала бересиңби деген суроолор бар го, а? Да. Но өзүң жазылып койдуң, но мына адамдардын бардыгы сага перелив. Ушул жерде сен если айына 15 пиви жасап турсаң, жасабасаң чыкпайт. Сага ушул полный сага перелив болуп түшкөндөрдүн 50 глубинасынан 0,5% төлөп берет. Бир колу жок болсо деле. Бир кол жок болсо деле. Ошо бир колунан төлөнөт деген сөз ушул экен да. Бир жагынан жок болгондор деле айына 15 пиви жасап турсаңыздар, түңүздөрдө команда барлар, да? Сиздерге может башында азыраак акча чыгат. Но барып элестетиңиздер, менде жазылып коюп, эч нерсе кылбагандар бар да, но түбүнөн 2 миллион пиви келгендер бар менде. Мен ошолорго айтам, мен хотя бы 15 пиви жасап койчу, Кудай жалгагыр, майлы, сен иштеге. Жок дегенде бир 5-10 миң чыгып калат сага. Нет, и то ошондой жасабайт да. Ай, жасаш керек бекен, а, депчи. Анан просто так эле бериле бербейт да. Эми элестетиңиздер, ошо бир жол жазылып койду жанагы адам. Ошо 15 пивини жасап койсо 5 миңге, а? Ладно, 3 миң болот, а? Кээ там 1,5 миң деле болуп калып атат. Зато ушуга 5 миң чыкса деле, кайра ошол 5 миңге дагы 15 пиви жасап кой. Бул деген сөз компаниянын продукциясын сен постоянно колдонуп бесплатно алып атасың го өзүнүн чыккан акчасына. Бир туугандарың деле магазин ачса 2 эле жолу бекер берет. Үчүнчүсүндө айтат кой дейт. Бир жолу. Бир жолу эле, бербей деле коюшу мүмкүн. А бу жерде бир жолу жазылдың, балага калдың. Могу компания хорошо берейин деп атат, 15 пиви жасап кой, берейин. Түшүндүңүзбү? Сиздерде деле көп ошондой адамдар. Ошолорго айтып койгула, хотя бы 15 пивиден айына жасап тур десеңер, ага да акча чөтат, сиздерге да акча чөтөт. Түшүнүктүүбү? Классно? Да. Классно. Честно, уже бир жагынан адамы жоктор деле, берки жагынан минимализация менен айтып атам, чтобы эртең мынча дедиң эле го дебесиңер, мен 5 миң чыкса деле жаман эмес да. Зато 5 миңге бир айга өзүңө үйүңө керек майда чүйдөң албы. Да? Дагы жасалып калды, дагы кийинки ай дагы алып ал. Считай, что сенин мыломойка бекер бир айлыгы. Эми туугандар, бизде эмне болду?
Бешинчи бонус это чек от чека. Чек от чека, либо лидерский бонус. Түшүнүңүздөрбү? Укасыздарбы бул бонусту? Жок камайсыздарбы вообще? Уккандар барбы? Уккандар бар, чек от чека деген, э? Не үчүн мен биздин ишти благородное дело дейм? Потому что караңыздар, менин спонсорум. Мисалы үчүн мен өзүм жаздым адамды. Мен лично жазган адамым мага 1. Личниктериңер барбы силердин? Могу ошолор силерге 1. Силер экинчи адамды бунун түгүн алып келип жаздыңар, бул да силерге 1. Да? Эки жак мындай. Эми бул 1дин чакырган адамы сизге 2. 2нин чакырган адамы сизге 3. Сиз дагы бир адамды бияка алып келип жаздыңыз, бул сизге все равно 1. Кайсыл жерге жазылбасын, сизге личник болгондо по-любому сизге 1 деп берет. Кайсыл жерге? Мага жабыштырып жазып койчу дейт да, болду, эки жагың занят болгондон кийин сага жабышпайт эч ким, болду, бүттү. Мен каяктан кол чыгарам, бүттү да. Ошон үчүн жакындарыңарды биринчи коюп алгыла дегенде ошону айтабыз биз. Мо 2 место занят болду, сенин кийинки келген бирлериң буяка түссө деле 100-чү уровеньге түссө деле ылдыйга 1 болуп сага эсептелине берет. Түшүндүңүздөрбү? Вот. Эми ушундай эсептелинип кеткенде, мисалы менин 15 личнигим. Но спонсорум Зухра үчүн канча? 2. Менин личниктеримин баары Зухрага 2. Түшүндүңүздөрбү? Силердин личниктериңер дагы мисалы менди тапкап переливчилик үчүн кимдир бирөөңөр мага азыр 7-сиңер, 5-сиңер, 3-сиңер, 4-сиңер да? Ушундай уровеньсиңер. Неге мен силерге келип башым ооруса дагы, оозум кургап калса дагы сабак отутам, потому что силердин алган доходуңар это и моих интересах тоже. Себеби 14-чү глубинага чейин, 14 уровеньге чейин, ушул жерден ар бириңиздердин, ар бир партнерлоруңардын алган бинарный бонусу барбы, Бинарный бонусу. Ушул бинарный бонустан сиздерге 2% чек от чека төленет. Түшүнүңүздөрбү? Ай сайын төлөнөбү же? Ай сайын. Ай сайын. Мына бир мисалы үчүн мага, менин личныйым мисалы Рена деп коеюн, Мына мисалы каныкей. Вот так. Райхан. Баары мага 1. Мисалы Рена айына 100 000 алса, Bunun 2% meniki. Если Рена айына 1 миллион алсачы? Мен үчүн кандай алыш керек ал? 1 миллион. Алыш керекпи? Ошон үчүн бу жерде айтып атпаймынбы? Помогая другим, помогаешь себе. Наоборот, я хочу, чтобы менин личниктерим много зарабатывали. Стимул. Да. Вот кечеки айга мага бир ушул чек от чекадан 266 000 чыкты. Значит, мои партнеры зарабатывают. Это еще начало, да? Мен уктум, что биздин вышестоящие розгулежелердики ушул чек от чеканын өзү 50 000 доллар чыгат. Розгулженин немесинен, спонсорун. Потому что ал Дилбар Усмановадан чек от чек алат. Что? Ал бизге чейин чек от чек алат. Түшүнүңүздөрбү? Вот. Мына менин спонсорум, хотя моолорду чакырбаса дагы, мени чакырып койгон үчүн будан дагы чек от чек алат. Не үчүн кайрадан рахмат чачка илайым 6 жылдыз бол дейт. Потому что мен доход көп алган сайын бонус көп тарайт. И мен дагы командам ошо канчалык көп зарабатывать эткен сайын дагы бонус көп түшөт. Түшүндүрө алдымбы? Чек от чека, да, зависит силердин партнерлоруңардын доходунан. Чем они больше зарабатывают, и вы будете зарабатывать больше. Хорошо? Классно? Я не знаю.
Мен иштеген жерлерде может 6-га чейин берет эле глубинный бонусту. 5-ке чейин берет эле да, но 14-ке чейин эмес. 14 деген билесиңер каякта жатат? Қанша адам? Канча адам? Тарқап кеткенде тамырлап. Мен эле өзүмдө 15 лишник болсо, менин лишнигимде мына Ренада деле бир өлбөдү дегенде 10 лишник бар да. Анын баары мага 2. Но Каныкейде деле 10 лишник бар. Анын баары мага 2. Мынонун лишниктери да мага 2. Вот когда сен чоң бонус алгың келсе, лишниктер менен иштеп ошолорду доходко чыгарышың керек да. Азыр менин лишниктеримен 2 директорум бар. 2 тең мага лишник. 2 старший менеджерим бар, 4 обычный менеджерим бар. Значит, менде 15 лишник болсо, ошонун 10 адамы азыр статуста. 150 адам жазганың менен эгерде сен аны сопровождать этпесең, аларды доходко чыгарбасаң, сен ойлоба акча табам деп. Бесполезно, это как кукушкада эле, тууп таштап кете бергенде эле. Лучше 2 адамды жаз дагы ошолорду конкретно, качественно сопровождай. Вот тогда у тебя будет стабильная команда и бонусы. Түшүнүктүүбү? Ол бечара иштейм деп келсе, кыла бербейсиңби? Мен жаңы адам табышым керек дейт го. Зачем вам? Перепись населения кылыш кереги жок. Иштейм деген адамдар мына жерге жалдырап келатат да. Азыр мен келбей койсом деле иштемексиңер. Болмок. Бирок мен жүрөгүм чыдаган жок. Азыр Жанна же кетти аяка, там Канке кетти бияка да, региондо бала деле команда менен иштегени кетти. Бирок суббота, воскресенье күнү элдер күтөт дедим. Булар эмне кылсак, кандай кылсак, давай лучше. Мен чарчадым, потому что мен кече башка офисте кечки сабак өткөм. Аны айттым, кой мен эртең сүдүрөлсөм да барайын Дмитровскийге, потому что ал жерге да адамдар үмүт менен келип атат. Азыр мен айткан жокмун деп, мен жаңы адам издейм, мен деген жокмун. Зачем мага жаңы адамдын? Мен башында бир 15 адам жазгам, болду. Жетет ошол. Лучше вот ошол жазган адамдарыңарды качественно сопровождайте. Жазганыңардын ичинде хотя бы жок дегенде 2 адам чыгат да. Иштейм мен дагы деген. Вот ошону. Бир адам чыкса да ошону. Чачки вопрос, кантип сопровождать этиш керек? Кантип сопровождать? Бияка жетелеп келесиз, өзүңүз айтып бересиз, кана адамдарың кел, мен барып берейин. Үйүнө чейин барып бересиз. Ол сизге сопровождать этип кой деп үйүңүзгө келбейт ол. Да? Надо будет Кыргызстандан Зухра мага чуп келгенде, кайсы странага болсо барып бересиз. Динара Саматова менин личнигим Екатеринбург. Кызымды көтөрүп алып барып, неделялап жатып иштеп келдим го мен. Вот так надо сопровождать. Анын Клара Саматова, Динара Саматованын сиңдиси. Ал мага 2 болуп калат ошондо, туурабы? Эртең 20 күнү Нокенден семинар өтөт да меже дедиле. Биз жолдошум экөөбүз Кыргызстанга кетип атабыз. Эртең 18-inde учуп. Вот так надо сопровождать. Анан жатып эле турсаң эле жазылгандардын баары өздөрү паспорттарын акчаларын көтөрүп келбейт да. Жазып койчу, пожалуйста, мени деп. Понимаете? Бул бизнеске канча серьезно отношение кылсаң, ошончо серьезно будет заработать. Иштейм, кылам, наркы берки дегендерди суруп алып туруп, вот ошолорду сопровождать этип кетиш керек. Жанагы каныңы соргон сүлүктөр бар го, энергетический вампирлер. Аларды лучше вот башыңарды ортпагыла. Когда өздөрү готов болгондо, даяр болгондо алар келет. Келбесе нарак барсын, миллионер болуп бербей эле койсун силерге. Поэтому мен айтам всегда, спонсорыңын планына кир дейм. Спонсорыңын планына кир. Мен сразу айтам, мен коркпойм, честно айтам. Сен болбосо мен дагы башка салыкчылыгымды тизип коем. Когда мен сага убакыт бөлүп атканда, сен пайдаланып кала албасаң, кийин менде убакыт болбошу мүмкүн сага. Туурабы? Анан биз эмнедейбиз келип алып, өткөндө эле жалдырап жүрөт эле, мына азыр кыйынчылык калыптыр, саат тутап алып дейбиз да. Туурабы? Андай эмес. Потому что ал сага 1 айтты, 2 айтты, 3 айтты, көтүңдү көтөрбөй койдуң. Извини меня, ал сени карап отурбайт, ушул келсе, иштесе дебейт. Көпчүлүгүбүз ошо күтүп алабыз. Чудо мудо случится деп күтүп отурабыз. Жок. Аны айттыңбы, ынабадыбы буга. Буну айттым, ынабадыбы буга. Болду. Да нет, следующий. Энергияларыңарды, убактыңарды силер кетирбегиле. Силер анан көрө ошол энергия, ошол убакытты иштейм деп умтулуп, мага ким үйрөтөт экен, ушу мен, я на все готова.
я готова ошол нерсени үйрөнгөнгө, каяка болсо барганга деген адамдарга бөлсөңөр, силерге дагы полезно, ал адамга дагы полезно. Түшүндүрүп алдыңбы? Хорошо? Не бойтесь, ушуга мен саякат тарап сүйлөп койдум, иштебей койсом эмне кылам дебегиле да. Эч нерсе болбойт, ал иштебесе өзүнө зыян. Силер өзүңөр самый главный иштеп кете бергиле. Не бойтесь, уверенно болгула. Потому что, извини меня, мындай возможность нигде нету. 0 вложения менен саякат десең бар, свобода десең бар, акча десең бар, признание десең бар, пятилетие ким барды? Я. Жактыбы? Да. Сахнага чыккыңар келдиби? Пожалуйста, сахна силердики. Чыгыш чыкпаш от вас зависит. Хорошо? Чын дилиңерден ошол жерде сахнада туруп, атаңардын аты жаңылышын кааласаңар, надо этим надо работать. Это элементарные вещи. Кылса болот, аны ешкандай сөзсүз ага 2 шак мүйүз керек эмес, аны результат жаратыш үчүн. Обычный адамдар эле силердей эле. Кечеги барып келген Кытайга барган 100дөн ашык адам деле силердей эле мигранттар. Бирөөсү отуруп. Көрдүңүздөрбү? Обычный? Да. Давайте анда, кыздар. Ошон үчүн илайым ар бириңер бир 10 миллиондон зарабатывать этсеңер, чека алып жүрүп коюн деп койсоңор. Вообще башым оорутпайт эле ошондо. Илайым ошондо окуп кетчи, а? Амин. Ошо баарыбыздын мээнетибиз кайтсын. Мына даже бир тууганга мынчалык жакшы тилектерди айтпаса керек, а? Зухра жөн эле пата кылам мен сага дейт го. Ар чай ичкенде директор 6 звезд болсун деп пата кылам дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен пата кылам. Менин ошо адамдарым миллион алып кетсин. Кудайым депчи. Потому что алар канча чоң алган сайын биринчиден менде стабильный команда, да? Экинчиден менде стабильный доход. Уже башың оорутпайт презентация өтүп бер деп. Уже өзү менен өзү кийин силердин бара результатыңар өзүңөргө иштейт дагы, кыла турган ишиңер эмне болуп калат айтайынбы? Сонун кийинесиңер дагы, аяка бияка семинарларга чакырат го. Жакшынан кийин алып туруп сахнага чыгып, жакшысыңарбы, тынчсыңарбы? Мына мен айлыгым. Чайлап келдим. Болдум. Болгон ишиңер эле ошоң. Толчева Бугров, кече эле биякта жүрдү, кече Бишкекке кетишти. Мына убагында ушулар кыйналса дагы ошо көрүп коюшту. Алар каяктан билди, что через 4 года мага окшогон адам келет командасына деп каяктан билди. Көрдүңүздөрбү? Силер деле билбейсиңер да. Силердин командаңарга кандай лидерлер келишин, кандай лидерлер силерди күтүп турушун билбейсиңер. А лидерлерди ким табат? Изденген адам табат. Золотоискатели. Они же не сдаются. Бразилиянын немесин көрдүм бир күн. Сапфир издеген, жана изумруд издеген немен ким көрдү? Көргөн, ушуну көрсөңөр, мен ушуга аябай таасирлендим да. Изумрудный неме бар экен да. Кен чыкканчы изумруд. Ошонун айланасында жашаган адамдар бир өмүр изумруд издеп, бир өмүр. Кээ биркиси табат экен, бул как неме дейт, отпай, лотереядай. Тапсаң нереально богатый болуп кетиши мүмкүн экен. Кээ биркилер ошону бир неме ташта таппай жүрүп өлүп кетет экен. И они готовы дейт бир өмүрүн ошол жерге арнаганга, чтобы изумруд табыш үчүн сууда кетишке мынтип турушат экен. Силерде эч ким мондой сууда мынтип издегиле дебейли го. Адамдар туурабы? Вот просто не переставая эле аракет кылсаңар, кимдир бирөөңөрдүн командаңарда силерди дагы Рена күтүп атат, Рахан күтүп атат, битта Чачкей күтүп атат, да? Пожалуйста. Эми Чачкейди берип кой деп жатсаңар бербейт да. Алдыңга келип, аны издеш керек. Түшүнүктүбү? Давайте. Эми кеттик, кыздар. 6-чы вид дохода. Чеканы мен кайсыл жерден баштап чыгышын айтпай коюпмун. Это уже Менеджер. мына жерде бөлүп коеюн. Со статуса. Ала. Со статуса менеджерден баштап. Но со статуса менеджер дегенде бул менеджер ким? Эки команда кетип атат. Эки командаңардан
накопительно 44.200 44.200 пиви товарооборот жасаганыңарда компания силерге менеджер деген статус берет. Да? Силерге $1000 премия берет. Но уже менеджерде $1000 уже спокойно эле принимать этип кыласыңар. Биз $1000 алыш үчүн Арифлеймде подтверждение кыла берип барбы Арифлеймде эстегендер? Элестетиңиз. Биз ошо $1000 үчүн 8 каталог жана товарооборотду кайталайсың го. 7 каталог кайталап 8-синде күйүп калса албайсың аны. Представляете? И ай сайын биздики нөлгө чыгып калат. Биз ошондой маркетингде иштеген үчүн мага муну айткан, мен айткан семечке чагып отуруп жасайм. Ерунда жасайм. Тем более ал жерге мен без опыт баргам. Түшүнүппү? Накопительно. Эгерде только контракт менен жасайм десеңер, мына жерде 160 адам болуш керек, а? Либо кааласаңыздар 130 адам болсо деле, калганын пиви покупка кылып атышпайбы? Ар алганда адамдар 10 пиви 20 болуп түшүп отуруп деле топтоп отуруппу? Ушулардын чогулганы деле кошулуп, 44.200гө жеткен болсо, статус жабыла берет. Түшүндү? Да. Менде эмне үчүн менеджерге деп акцент коюш себеби 6-чы вид бонус от товарооборота РТО деп коет. Да? Ушул бонуска чыгасыздар, бул пенсия. Биздин тилде айтканда. Бул кандай болот? СНГ боюнча товарооборотуңуздарды алат, общий, а? Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия. Ушунун 3%-ин мындай бөлүп алат. Кусок пирога. Вот ушул 3%-ты как 100%-на кылып алат дагы СНГ боюнча бардык менеджерлердин ортосунда тең бөлүп берет. Бирдей үчүн. Это пенсия. Чтобы бул бонусту алыш үчүн силерге айтпайт. Айына монча бал жаса, монча адам жаса, мындай кыл деп айтпайт. Болду, бул деген сөз это пенсия. Уже менеджер болгондон Менеджер болгондон кийин. Мен мисалы 2 айда чыккам. Биринчи жаңы чыккан менеджерлердин пенсиясы примерно 50 миңден башталат. Нормально? 50 жыл башка жерде иштеп 40 миң, 40 жыл деген ма? 40 жыл иштеп канча миң менен пенсияга чыгып атышат? Өткөндө бир эжеме сүйлөшсөм, жок, азыр мен иштей албайм дейт. Эмне болду десем, мен дагы 5 жыл иштеп койсом дейт, пенсияга чыгам да дейт да. Российский паспортум бар дейт. Анан карап айттым деп, где логика? Айнанайын эже, мына 44.200-дү сиз ташпакка минсеңиз деле 1 жылда чогултсаңыз болот. Сиз 5 жылдан кийин канча пенсия аласыз? Көп болсо 15 миң аласыз. Да. Ну кылып коюң, кете бериң Кыргызстанга. Сиздин аркаңыздан дедим, ар ай сайын 50 миңден акча барып турат дедим, 50 миң көппү дедим, 15 миң көппү. Бизде командада уже Эльмира деген эже бар эле жүр да, немеде Кытайда. Кайра келип, рахмат деп, ошол кемпир карап жакта иштейт эле. Мына ушул возрастта эже 50ден ашып калган. Менеджерге чыкты, айтат азыр Райхан апаңар мени жыгаттыңар деп кечке патасын берип отурат да. Потому что ал Кыргызстанга на совсем көчүп кетти. Рена Сайпиева Кыргызстанга на совсем көчүп кетти. Райхан Акунова на совсем көчүп кетти. Классно? Пожалуйста, могу чыккыла дагы айланайындар. Мен үчүн деле чыккыла келетчи. Свободага чыккыла дагы. Силердин ушул жерде алып аткан 50 миң, 60 миң айлыгыңар, 60 миң алгандар жаныңарга 50 миң нак калбайт го. Таза. Вот силерге аркаңардан 50 миң барып турат, 50 миң менен Кыргызстанда жашасак болот, а? Болот. Жок, мен дагы больше хочу дегенде, анда действиямды токтотпоңуздар. Вот еще больше. Бул 10 түрдүү доходтун бир түрү гана. Түшүнүктүбү? Мындайсыңар го, уйкуңар келди, чарчадыңарбы? Менен бешбетте сабак өткөндөй эле кислыйсыңар го.
Мечтать А? это. Мечтать это. СС бастадык. Мечтать ети, отыра берсеңер. Хорошо? Четкий цель есть? Да. План. План. Қанша срокто? Құдай нәсіп туған күні емес. Надо определить времясын. Қачан болсын. Bir айдың içinde gelip қалған товар обороттарыңар болса да, жаңы жылға чейін, 31 декабрға чейін, да? Мысалы, мен 2025 жылға менеджер деген статусменен келемін. Четкий план болуш керек. Мысалы, планды четко қойған. Мен айтқан 15 январьға чейін мен менеджерді жауым деген. 13-12 январь күндері, ошо былтыр да эми, менде конкретно bir 5000 жетпейт эле. Анда мен жаңы баштагам ғой. Октябрдан баштагам да мен. Октябрдын ортолорунан себеби бияктагы товарларды бөлүп берип, наркы берип кылгандан кийин баштагам. Мен ушундай ишендим, жана четкий срокту койгонумда, билбейм, адамда каталог жабылганда кандай пытрайт? Контракттар бир жактан эле келип эле, прям 15 январь күнү мен менеджерге чыккам да. Я в шоке была. Кийин аны айткам, мен немеге чейин жабам. Майга чейин мен старший менеджерди жабам деген. Тоже где-то 2 ай, жарым 3 ай да. Биринчи май күнү жаптымбы, а? Биринчи май күнү жаптым. Биринчи май күнү Бишкекте жүрүп мен старший менеджерди жаптым. Кийин мен июльга чейин жабам дедим, потому что мен 13 июльда конференция өткөрдүк, бардыңарбы? Мен ошого планды алып туруп, расчетты алып туруп, анан мен конференциянын срогун койгом. Мен июльга чейин директорду жабам дедим. Вот над этим надо работать. Жабам деп эле жатып алсаң болбойсуң. Над этим надо работать. Июльга чейин директорду жабышым керек, потому что конференция. Честь этого өтөтө. Мен уже июльга директор болуп кеттим. Понимаете? Иштеген адамда каждый 3 месяца новый статус болуш керек. Bir жылда bir статус жапканга сүйүнбөш керек. Жоқ дегенде bir жылда 4 статус. Жоқ дегенде 3 статус. Запросто можно. Bir жылда директорду, значит, мен кылган болсом, да? 7-8 айда кылдым. Менин аркаман келген Райхан, Реналар. Почему нет? Ладно, мен го ушул жерде жалгыз жазылган биринчи. Ошол кыргыз структурасы боюнча Москвада мен биринчи жалгыз жазылган адаммын. Өзүм жалгыз причем. Ойлогула командасы менен келип эле готовый жерге отуруп калып жок. Мен өзүм жалгыз жазылып эле баштагам команданы. И кантип мага адамдар келди. Айтат да сен сүйлөшсөң эле кантип жазыла берет деп. А потому что менде кредит доверия бар. Билесиңерби кредит доверие эмне? Адамдарда мага болгон ишеним бар. Кудайга шүгүр, да? Я очень рада этому, потому что башка компанияларда мен результат көрсөтө алганмын. Башка компанияларда мен ал адамдар менен мамилем түз болгон, саламым түз болгон, эч кимди алдаган эмесмин, каккан эмесмин, каргаган эмесмин, урушкан эмесмин. Хотя биз параллельный структураларда иштесек дагы бири-бирибиз менен постоянно жакшы мамиледе болгонбуз. Жакшысызбы деп мына бар күлөжө параллельный. Кандай сеже деп биз Элвортто да параллель болгонбуз. Кийин Мэрихилсте да параллель болуп, бири-бирибиз менен мындай эле сүйлөшүп жакшы. Мага келип бир нерсени сураса мен жооп берип коем, барып сурасам бул жооп берип коет. Түшүнүңүздөрбү? Зарабатывайте кредит доверия. Үмүт параллельный. Чыңгыз акалар параллельный. Эгерде менин мамилем булар менен жакшы болбосо, булар келмек эмес да. Элементарно мына сиздер тааныган жерден айтып атам да. Түшүнүңүздөрбү? Ошого далеко пайду дегендер обман болбош керек. Өзүңөрдүн пайдаңар үчүн командаңарды капа кылбашыңар керек. В первую очередь командаңар болуш керек. Силердин приоритетиңерде биринчи очередь командаңар болуш керек. Когда ваша команда будет зарабатывать, вы и так будете зарабатывать. Сен аны это неизбежно, по-любому будешь зарабатывать. Но это вопрос времени. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүк. Кеттик. СМГ
СМГ статус чоңойгон сайын көбөйө баштайт. Менеджерлерге кичине азыраак, да, старшыларга андан көбүрөөк, директорлорго андан көбүрөөк. Кече РТО ушул бонус мага 72 миң чыкты. Это просто доля. СНГ товарооборотунан доля. Представляете? Просто. Андан сырткары чека где-то 266 миң. Андан сырткары повторный пиви покупки. Андан сырткары пиви бинар ушундай болуп атып, иши кылса 1 айда 1 түшө турган мага, калгандары 1 айда 1 түшөт го. Кечеки пассивный доходтун өзү 517 миң түштү. Это за август. Это не сказка, это все вот в личном кабинете, могу показать, доказать. Мен эчкимден жашырган жерим жок, бул бүт биздин по факту алып аткан эле доходторубуз да. Түшүнүктүбү? Кеттик эми. Жетинчиси эмне бизде? Путешествие. Путешествияны уже айтып атса керек, а? Аткарып атса керек. Bizde 2 раза в год путешествия. 2 раза в год обучение. Обучение за границей. Түсінесіздербі? Обучение 2 раза. Bizde со статусом менеджер. Короче, менеджер болушуңар керек да. Калайсыңар, калабайсыңарбы? Мына ошондон анан кийин бонустарга илештесиңер, обучениега илештесиңер. Первый силердин краткосрочный целиңер, краткосрочный планыңар бул менеджер болуш керек. Но четко вы должны определиться, кайсы убакка силер менеджер болуп каласыңар. Ошонун үстүнөн анан иштеш керек. Түшүнүктүүбү? Да. Но 2 раза вопростарда ошондой, например, да, кийин вот мен да, например, менеджер болуп чыктым, а менин артыман башка эле менин личныйым эмес, башка бирөөнүн личныйы менеджер болду, эки жагыма. Ошондой старший боло керекпи? Же обязательно личный болуш керекпи? Бул жерде личникке байлабайт. Правильный вопрос берди. Караңыздар. Эки жагыңыздан кийинки старший менеджерге чыгыш үчүн 2 менеджер керек болот, а? Неважно, кимдин личниги. Личникке привязывать этпейт. Менин статусум, менин үстүмдөгү, полный үстүмдөгү турган спонсорлорго статус берет. Алар мага спонсор болбосо да. Глубинаңда болсо дагы бар. Конечно. Марин Хиллста биз иштеген жерде личникке байлайт эле. Мисалы, мен кетип калдым. Мен спонсор, мен кайра дагы бир менде өстүргөндөн кийин анын статусу жок. Түшүндүңүзбү? Ошо мисалы үчүн үстүрүшүк менеджер болсо, бир линияга экөө чыкса деле ол жер эле эки жактан болуш керек. Эки жактан. менеджер, Эки жактан. И бирок не важно кимдин личниги. Командадан болсо болот. Паша, жактыбы? Да. Легкий, конечно. Башору жок. Кээ бир убакта товарооборотуң жетип турса дагы личныйың тармай издеткен учурлар болот да. Да? Ошол сени өтө артка тартып коет. Вот андан көрө сен башка бир перелив менен түшкөн адам иштеп кетсе дагы сага эсептелип кете берет. Супер. Супер. Эми мына путешествие бул бизде накопительно токтолот го, пивилер. Ар 6 айда коюлат. Ар 6 айда путешествияга азыр айтып атат 15 миң пиви. 15 миң пиви. Команда менен жасаш керек. Бизде азыр бүгүнкү күндө кайсы кеп атат? Кытай сания. 31 августтан 15 пиви. 31 январга чейин. 31 январга чейин сиздер бүгүн келген адамдар дагы командасы менен аткарып барганга успейт. Мен былтыр ушул 14 сентябрда айттым го сиздерге. Катталдым эле, Зухра менен жолуктум эле деп. Вот ровно год назад, да? Бирок мен октябрдан баштап иштегенде да мен айткамын да, анда эсим мондой легкий условия болсо,
Биз мындай товарооборотду айына жасап, айына биздики нөлгө түшүп кетет эле да мурда. Айтканда, значит, мен командаман спокойно 5-5 адам алып барсам болот экен деп план койгом да. Вот түшүнүп атасыңарбы? Мен ошондо айткан эмесмин. Өзүм барып калсам Кытайга деген эмесмин да. Мен айткам, командам менен барам. А в Китай я могу полететь и на свои деньги деген ошондо. Себеби 5-5 адам барып келген болсо, бул адамдар по-любому иштейт да уже, да? Это уже стабильная команда. Ошон үчүн айтып атам, мен барып калайын Кытайга дегендерчи, вы очень ошибаетесь. Жок дегенде командаңыздардан эки адамды, давай Кытайга бирге барайлы десеңер, досуңарды, эжеңерди, Нол адам 15 000 жасап атат да. Нол адам 15 000 жасап атат. Командасы менен да, эми? Ушул экөөнүкү биригип туруп сизге барат канча? 30. Менеджерге жетейин деп калдыңарбы? Бул адам барып атат, бул адам, буяңардан 3 адам барып атат да? Жок. Өзүң барып атасың, бияктан барып атат, да? Ошондо эки командаңда адам менен барып атасың. Это значит, силерге ошол адамдар ключевой партнер болуп калып атабы? Барып көрүп келгенден кийин. Планды хотя бы силер майли 5-5 алып барганга кое албасаңар дагы 2 адам алып барганга койгула. Кошо барайлы, кел деп. Кел. Ушулар иштесет деп мен барып калсам десеңер, анда болбойт. Стабильный команда болбойт. Түшүндүрөлүмбү? Түшүндүрөлүм. Планды ушундай алып туруп, хотя бы жок дегенде эки жаңадан бирден адам алып барганга койгула. Хорошо? Биз ошо 4-4 өзүм менен кошулуп 9 адам бардык мартта. 5-5 дедим эле, бирок 4-4 аткарылып калды, это нормально. 9 адам барганыбызда биз айтканбызда кийинкисине ар бирибиз командабыздан 10 адам алып келели деп. Коркпоңуздар. Чоң, обширно мечтать эткенден, планды чоң койгондон коркпоңуздар да. Ошондо кимдир бир айткандыр, бу вообще ненормально, что ли деп да. Кече биз августта барганда менин командаман 100дөн ашып. Менин гана командаман. Эң көп биздики турду сахнада турабы Жумагүлжан? Пожалуйста. Эми эстеткиле, биз кече ошол жака барганда план коюп келдик. Ар бир ушул жерге келген партнер жок дегенде командасынан 10 адам алып келет деп. Канчадан болобуз? 1000 адам болот. 1000 адам болобуз. Ошондо уверенно айттым. Для нашей команды можете отдельные 2 самолета заказать. Девушки говорят, что она такая в себе уверенная? Я уверена в себе. А почему бы нет? Маркетинг позволяет, деньги оплачивают. Мен төлөп апарбайм буяка. Кытай экам төлөп апарат. А чё, мени неге тутат? Турабы? 1000 болбой калсак 800 барарбыз. 1000ге кое берели планды. Түшүнүңүздөрбү? Эптеп эле биринчи, эптеп эле болбойм дегендер барбы? Эптеп эле менеджер болушуңдар мүмкүн, но нарыгын өтө албай каласыздар да. Ошон үчүн мен бияка келгенде менин целим менеджер болуш эмес болгон. Директор да болуш эмес болгон. Мен сразу айткам, директор 6 звезд. Сразу. Директор эле болбосам болду дейт го беркилер, а? Ничего тут мындай сверхъестественного ничего нету директор болгондо. Маркетинг планда директордан кийин дагы ошончо неме турат. А почему ошол жака чыкпайбыз? Обычный Өзбекстандагы отурган домохозяйкалар звездный директора болуп атат. 3 звездный болуп атат. Орусчаны билбей. Значит, бу жерде тил билиштин кереги жок экен, умный болуштун кереги жок экен. Эки диплом иметь этиштин кереги жок экен. Самое главное бу жерде вера в себе, уверенность болуш керек экен, да? Когда вот вера в себе болгондо, өзүңө ишенгенде, считаешь, что 50% дела сделано. Когда мен Мэрихастан кеткенде, мен өзүм жалгыз кеткен, потому что мен эки мой личныйгим статус жагып аткан учур эле.
бул экөө жапканда мен да статус жапмакмын. Мен бирок ошол жерден 300 000 алып аткан доходумду таштап туруп чыгып кеткем. Азыр кимдир бирөөңөр 50 000 таштап кел десем, мен азыр депрессия болуп каласың. Туурабы? Мына баары свидетель, мен алып аткан доходум офистен менин командаман түшкөн экөө бирге примерно 300 000 болчу. При этом мен 8 айлык боюмда бар эле. Мен ошону ошол местода таштаганымда, мына жерден статус жаап аткан жерден чыгып кеткенмин да. Все удивились. Анан эми мен булардын түгүндөгү команданы алып кете албайм да, потому что аларды мен өзүм түзгөнмүн го. Поэтому мен жалгыз кеттим. Түшүнүңөрбү? Жалгыз. Но я была уверена, мен айткам, я могу построить целую армию дегенмин. При этом была на 8 месяце беременна. Коркпоңуздар. Түшүндүрө алдымбы? Все. Путешествие, барабызбы? Эмне уктуп атасың? Мен чарчадым десем, силер мен угуп отуруп чарчап калдыңар. Вообще. Путешествияга сөзсүз түрдө баргыла, бул силердин эң кичинекей целиңер болсун. Потому что биринчи саякатка баргандарда силер уже доказать этесиңер. Айлана чөйрөңөргө, тууган урууңарга, силерге ишенбей аткан адамдарга, что можно тут бесплатно путешествовать дегенде. Түшүнүңөрбү? А силер келгенден кийин уже ал адамдар уже өздөрү келе баштайт. Түшүнүңөр, барып келдиң, ай депчи. Да, кантип жазылабыз деп кече келгенден кийин сурай баштады же? Унчукпай жүрүп жума күнү барып келип турган, мен да иштейм деп келгендер ошончолук. Жаман көңүл мотивация алдыңыз, жума күнү молодец. Да, келгендер өтө көп болду, молодец, молодец. Но унчукпай туруп, зато результатты кылып койду. Кээ бирлер бар го, таркырап эле, ай мен мынтип пайдадым деп берет го, эч нерсе кылбайт. Вот надо просто унчукпай тихо, мирно, анан көрө результат кылып кой, сон. Путешествиядан кийин бизде автобонус, автобонус бизде бул как бы 13-та зарплата деп койсок дагы болот. Bir жылдын ичинде товарооборот өтөт, топтолот накопительно. Каждый өткөн 50 000 пиви товарооборотко компания сиздерге эки жактан, анан бир жактыкын эсептеп албагыла, хорошо? Малый жагыңарда өткөнгө да, каждый өткөн 50 000 пиви товарооборотко компания 150 000 рубль бонус төлөнөт. Честно, мен ушуну айтып аткан сәл не уверенно айтат элем мурда, потому что мен ал элек болчумун. В год один раз, это 13-я зарплата. Тринадцатая зарплата. Bir жылдын ичинде, эгерде, да? Мисалы меники малый жагым мондай болду. Ошондо 150 000ди эмне кылды, канчага көбөйттү? 50. Ары бир өткөн 50 000 пивиге дотам. 3 var. Bir которгондо 1 650 000 которуп берди. Каласаңар, могу показать. Позавчера только получили. Bir canlı. Bir canlı. А? Любой бизде акчалар малый жактан төлөнөт эже. Большой жактыкына төлөй берсе компания өлүп калбайбы онда? Түшүндүңүздөрбү? Но ушул 50 деген ошондо 1 жылдык болот. 1 жылдык товарооборот. То есть мен былтыры октябрдан баштап иштедим го. Ошодон берки чогулган товарооборот 550 болуптур аз жагым. А менин көп жагым уже 3 миллионго жетип калган. Ошону 1 жылда 1 берет, а? Буну 1 жылда 1 31-июлга чейин топтолгон товарооборотду алат дагы август айында которот. Бизге мына 5-летиядан кийин которду да, сентябрда. Потому что Россияда Greenleaf августта ачылган экен. Ошон үчүн годовщина август-сентябрь айларында болот. Түшүндүңүздөрбү? Мына бүгүндөн баштап кылгандарыңыздар, кимдир бирөө бизде ошондо 100 000 болгондор бар го мына жере, малый жагы. 100 000 болгондор эмне болду? 2 жолу айланды, 300 000 алды.
Да, Жанна алды. Жанна канчаны баштады? Майда баштаган. 4 айда 300 000 автобонус алды. Россия боюнча эң чоң автобонусту Татьяна Толчнева алды, где-то 4 миллиондон ашык алды. Экинчи местада Рена Сайпиева алды, менен кийин келген кыз билесиңер, мен личнигиме 2 миллион 250 алды. Үчүнчү местада мен алдым 1 миллион 650. Понимаете? Бул мен азыр мынтип ойлонуп атам да, вроде бы мына товарооборот да. Текара чогулбай, сиз мени укпай атасыз барырчы. Да. угайын деп келгем да. Ошондой кызгар өкмөр сүйлөшүп атасыңар да. Мына мен азыр ойлонуп атам, мына товарооборот үчүн, мына биз уже бинарный бонус алып койгонбуз, а? Линия Алганбыз. Буну бизге обнуление кылып берсе деле эмне кылат элек? Разы болуп да. Башка компаниядан 0 эле түшүп кетчү эле го. Анан бизге буну 1 жылдагын топтоп туруп, анан кийин дагы бир бонус которуп берип аткан болсо, мен айттым, мен чындап мурда муну айтып атканда, сәл не уверен айтып элем да, себеби алып көрө элек болчумун. Азыр эми ушуна уверен айтып атам го, мен түшүнбөй калдым. Тип кабинетиме кирсем 1600 бир нерсе дейт да, мен тукам. Вроде бы менде баягы акча барып тургандай болду эле, бир жака которгон окшойм дедим да. Анан историяга кирсем эле турат. Түнү саат бизге 8:30 которгон экен, мен бир 11-лерде көрүп аттым да, жатканда барып. Ордум, ыргып туруп бирбек бардым го. Элестетип эле. Ордум, ыргып туруп. Анан мен дагы бир ушундай разы болгон жерим, меникин 10 жолу деп посчитать этип койгон экен, на самом деле 11 жолу айланган болчу да. Мага 1,5 миллион бир которду. Анан Иринага мен айткам да, Ирина что-то неправильно караптыр, менде мындай неме бар эле десем, хорошо деген. Не переживайте деп койду Кытайда. Эртеси күнү до начисления деп туруп дагы 150 000 которуп жатат. Билбейм, система так посчитал десе деле, мен эч нерсе кыла алмак эмесмин. Понимаете? Айттым, человек слова дедим. Действительно надежный партнер экен дедим. Мирбек айтты, мен 1,5 миллион түшкөндө да мынча сүйүнбөдүм эле, 150 000 түшкөндө жаман сүйүндүм эле. Чын, потому что я добилась, да, чындыктын бар экенин көргөндө мен өлө секире бердим го. Анан айттым, блин дедим, эркек экен дедим. Чындап эле. Если бербей койсо деле аны менчи прошло, эч нерсе кылбайт элем да. Эртеси күнү до начисления деп туруп дагы 150 000 которду го. Дедим. Вот поэтому кыздар, айланайындар, балдар, бизге мына болгондо да мигранттарга бир сонун оомат келип атат, да. Ушул шансты колдон кое бербейли, короналарыбызды чечейли. Ушунча жылдан бери калпле кур коронаны кийип алып жүрдүк, мусафирчылыкты кутуп эле көрдүк, да. Азыр ар бир Кыргызстанга насовсем көчүп кеттим дегенге мен мындай ич-ичимен ыйлайм, сүйүнөм, потому что да, ыйлайм ушул Москвага биз в качестве гостя келип калайлы. Кече уктуңарбы Ренаны? Первый раз в жизни миграционкамы гости деп толтурдум дейт. Өткөрдү, кайра эртеси күнү учуп кетип калды. Рена гражданин эмеспи? Кыргызстан? Түшүнүңүздөрбү? Илайым баарыбыз ондан көрө өзүбүздүн элибизге, жерибизге барып, кеңири шикарный машиналарды минип, Райханды ким көрүп атат азыр? Джипти минип, чатки болуп, жалап атат. Жүрөт. Кайса 1 жыл боло элек аны баштаганына. Ал январда баштаган. Декабрда баштаган тешин. Түшүнүңүздөрбү? И силерди деле ошондой нерсе күтүп турат. Ушул угуп отургандар кимдир бирөөңүздөр раса сонун жомок кандай эле уктуңуздар, да? Өлө, сонун экен деп койдуңуздар. Бирок кимдир бирөөңүздөр ичиңизден чындап шашпа дедиңиздер, да? Мен каалайм, мен чындап каалайм, потому что бонус алыш үчүн да каалайм. Миллион алышыңарды, да? Бирок мендеги калуу аздык кылат. Силерде болуш керек калуу. Так дальше дело не пойдет. Дешибиз керек да, болду уже. Аркабыз 10 жыл болуптур Москвага келгенибизге, да? Хватит уже деш керек. Анан көрө давай 1 жыл. 1 жыл и так бияктагы иште деле өтүп атат. Биякта деле өтүп атат, да? Жок эле дегенде, менеджерге чыгыңыздарчы. 50 000 айына түшүп турса деле Кыргызстанда тиричилик кылсак болот да. Анан жашы өтүп калгандарга мен вообще сүйүнүп атам. Себеби
азыр деле биз жаштар канча болуп атабыз эми бул эжелер вообще иштегенде кыйналып эле калышса керек, туурабы Жумагүлжан? Поэтому Кудайым көрүнбөгөн колдор аркылуу бизге шансты берип атат, рызкыны берип атат. Кармап калыш, кармабай калыш бул сиздерден зависит. Кийинки жылга могу автобонусту ар бириңиздер жок эле дегенде, 30 жолдон айлантыңыздар. Эң эле жок. Ар бириңиздин командаңардан бүгүн цель койгондордуку, 31-январга чейин запросто аркаңар 2ден адам алып барсаңар болот. Алдыңар 10дон адам алып барсаңар болот. Бул жаңылык эмес, биз аны кылганбыз. Мен силерге чоң план берген жокмун, орточо эле план берип атам. Хорошо? Кимдин эми өзүнүн да кудуретине жараша. Мен жетпейт дегениңер 2 адам даярдагыла, кыла алам дегениңер 10дон адам даярдагыла. Вот тогда у вас будет и статус, и команда, и деньги, и путешествие, свобода. Анан кийин ушунда уважение деген, келиндер вообще бактуу келин, кайын журттун астында, да? Эриңердин астында вообще айтпай эле коеюн. Мен 5 адам барам. Туугандардын астында. Мен атам айтсам өткөндө неме болуп атты го, да туура эле депчи. Мен дагы кайталап айтам, үйдө эң бечарасы мен элем. Чын, баардыгынын үй жайы бар, анан үйү жок эле биз элек. Анан мындай семейный советте бир нерсени айтайын деп эле сөз эссе отур дейт да. Потому что акчам жок, үйүм жок да. Сен мындай на голос не имеешь права дегендей эле сөз. Эми азыр Кудайга шүгүр, чачке бир нерсе маслихатташайын дедим эле деп чыгып калышам да. Айтам шүгүр. Бирок мен ошондо вообще чөккөн эмесмин, сынган эмесмин да, эмнеге деген эмесмин. Унутпай эле күлүп койчу элем. Мен айтат элем, на что я способна, вы пока еще не знаете дейт элем да. Себеби мен өзүмө ушундай жакшы нерселерге ыра көрөт элем. Ата-энем айтат эле, сен хаялпарас деп коет го өзбектер, мечтательница деп. Сен хаялпарассың. Өзүңчө эле бир немелерде жүрө бересиң, бияка түш, биякта реальный жашоо башка дейт эле да. Канке эжем келгенде подъезд жуйсун дегенде жуубайм деп экөөбүз урушуп кеткенбиз. Путинге секретарь болгон келдиң деп башыма бир койгон. Потому что мен соглашать эткен эмесмин, өзүмдү подъездге ыра көргөн эмесмин да. Мен билет элем, что я достойна на самое лучшее дейт элем. Мен мындай всегда өзүмдү мындай самооценкамды билчүмүн да, өзүмдүн кымбат адам экенин билчүмүн. Ошон үчүн аралашыңыздар да. Менден дагы энергиясы күчтүү, менден дагы жакшы сүйлөгөн, менден дагы умный адамдар толтура турасыздар. Поэтому тут много ума не надо. Просто нужно жгучее желание. Вот жгучее, оно должно у вас кипеть прям. Күйүп туруш керек да. И действие. Вот ушул сиздерде результат калып келет. Анан желание бар ушу деп коюп эле диванга барып орун чапталсаңар болбойт. Хорошо? Тогда Спасибо. Команда менен. Я надеюсь, что Кыргызстанга барып келгенге чейин сонун кылып иштеп турасыздар, офис ачык болот, Күлүштүн мына жака Мирбек бир экөөнү таштайт. Чымыркаларга болбосом, магазин кичине жабык болуп турат. Анан уже Кыргызстандагы адамдарыңыздар болсо, юг жак, Ош жагы бар, бир 10 күндөй жүрөбүз. Бишкекке барганда карап барабыз ситуацияга, Может быть, Бишкекке барасыздар, жок, баргандан кийин билинет. Бирок обратный билет ала элекпиз, может быть, ошондо кайтабыз. Конечно, баардыгы группа келип турат, хорошо? Сачке, дагы вопрос. Сен азыр полный маркетинг боюнча түшүндүрүп бердиң, магазин ачам дегендеге кандай выгода, кандай ачсак болот? Ушул суроогончу мен бир анан мындай бир конкретно жооп берейин, Магазин ачам дегендерге эч кандай условия жок да айланайындар. Партнергу акчаны кандай, местаны кандай, оптом товар алат, аппарат тизет, сата берет. Болду. Документация, налоговый бүт өздөрүнүн мойнунда. Компания аяка жооп бербейт. Потому что бул просто оптовая торговая точка. Налог бар. Ал ошол наркадамдын мойнунда. Мисалы, кийим сатып аткандар кандай налог менен эсептешип атышат? Точно ошондой эле. Мен билбейм аякты. Мына өздөрү билишет да, магазин иштеткендер, наркы кийим саткандар деле кандай кылышат? Ошолордун наракка компания башын орутпайт.
Қайсы? Сиздин магазин. Биздики сервисный центр. Эжелер. Сервисный центр деген мына магазин деселесиздер түшүнбөгүлө. Бул экиге бөлүнөт. Эки түрү бар да, точнее. Сервисный центр деген это официальное представительство компании. Сервисный центрдин өзүнүн условиясы бар. Ар бириңиздердин личный кабинетиңиздерде менюну бассаңар, инструменты деген жер бар. Ошол жерде условия открытия сервисного центра деп жазылып турат. Личный кабинет. Да, ошол жерде жазылат. Магазиндин квадратурасы мынча болуш керек. Сөзсүз магазин болуш керек, сага өткөнгө местасы болуш керек деген бүт условиялар жазылат. Өзүң лично 10 адам жазышың керек. Да? Эми ойда 10 адам деп жазбайт, биз жалпак тилде түшүндүрөбүз да. Өзүңүн лично приглашающийлериңин покупкасы деп жазылган о жерде. 2750 болуш керек дейт. Ол деген сөз 10 адам жазышың керек деген сөз. Түшүнбөй калбагыла, хорошо? Оң жагыңан, сол жагыңан как минимум 5700 пиво өтүш керек дейт. Бул деген сөз 21 адам оң жактан, 21 адам сол жактан команда менен жазылыш керек. Ошондо гана уруксат берилет, да? Ошондо гана сиз эгерде ИПны айтсаңыз, ИП сөзсүз условия аткарылган адамдын атында ИП болуш керек. Местаны даярдасаңыз, полкаларыңызды коюп туруп, товарга акчам даяр десеңиз, заявка толтуруп биз жөнөтөбүз бүт сүрөттөрү менен. Ушул адам, ушул номер менен сервис ачканга даяр десек, номериңизди пробивать этет, условия аткарылганбы бүт баарын карайт. 35 000 взнос төлөйсүз. Это не возвращается. 35 000 рубль. Да, это за открытие. Анан сизге база ачып берет, это отдельный аккаунт. Бул веб-киришник кабинетке тиешеси жок. Ошол жактан анан товар заказ кыласыз, пробивать этесиз да. А сервиске пайдасы кандай? Сервистен биз регистрацияларды өткөрөбүз, а? Ар бир өткөргөн регистрациянын пакетине жараша 5% компания акча төлөйт. Сервиске. Да. Экинчиден, бу жерде сиз өткөрүп аткан товарлар бүт эле 50 сомго келди, 50 сомго өтөт бияка. Үстүнө кошуп сата албайсыз. Бирок ошол общий болуп аткан товар оборотту, мисалы, бир айда, бир жумада берет да, ар неделя. Бир неделяда 100 000 товар оборот өттү. Или там 500 000, ошонун 10%-ын айлык кылып төлөп берет. Болду. Регистрацияга и 10% аласыз от товарооборота. То, что нарактан дагы ушунун баасынан 50% менен келеткен деген сулуктар неправильно. Келген баада эле сатып алат. Келген баада, мына 100 сомго келди складтан, ушуну сизге кайра 100 сомго өткөрүп берип атат. Но 100 сом сервистин товарообороту болуп эсептелип атат. Ушул бир жуманы топтолуп дагы, ушул от этого товарооборота сумманы алат дагы 10%-ын айлык кылып сизге ар понедельник күнү которуп берет. Налогду ким төлөйт ошондо товарообороттун налогун? Сен ИП аштың, сен ай сайын 500 000 товар, жумасына 500 000 товар төлөйсүң да. Ошодон Сиз ошондо пиви бал кошуласызбы алганбы? Сага кошулбайт ал пиви бал. Аны баары эле болуп кетпейби? Элестет. Мисалы мен сервисиме 1000 балдык заказ кылдым. Да? Сиз келдиңиз 15 бал алдыңыз, сиз келдиңиз 20 бал. Чачып берип атпайбызбы? Ар бириңер өзүңөр менен уруп кетип калсаңарбы? Анын баары ошентип ойлошот экен да. Келген товардын баарынын пивиси чачкеге уруп атат. Анан мына берген эле кассадан акча шарт эле Мирбектин чөнтөгүнө кетип атат депчи. Андай эмес, сервистин дагы өзүнүн условиялары бар, ошону тактап, жакшынакай кылып, анан кийин ача турган адам биринчиден ал команда менен иштегенге готовый болуш керек. Себеби презентация регулярно өтүлөт. Неважно, сенин командаң, менин командам параллель деген болбойт. Себеби бул компаниянын представительствосу болот. Түшүнүңүздөрбү? Любой келген партнер сиздин сервисиңизден покупка жасайм десе, номери болсо, обслуживать эткенге вынужденсиз. Командаңа бар, өзүңкүнө бар, дей албайсың. Бишкекте ошондой мемеде, Кыргызстанда. Это неправильно. Ошол тараптарды түшүнөт. Түшүнүңүздөрбү? Бул туура эмес. Чечкен жерде товар алынат, Кытайдан доставка кылат. Сен Кытайдан заказ кылбайсың? Центральный склад Россиянын өзүндө. Маркетинг уктуңуздар, эми келиңиздер биздин катарыбызга кошулуп биргеликте иштейбиз.